Assalamu alaikum. Ардактуу Ошкобардын көрүүчүлөрү, биздин катталуучулар, биз Айдеркендеги чыгарылышыбызды улантабыз. Экинчи чыгарылышыбыз. Бул чыгарылышта сиздерге дагы жакшы ат тууралуу маалымат беребиз. Экрандан алыстабаңыздар. Лайк басып, бөлүшүп коюуну унутпаңыздар туугандар. Жакшы күчтүү ат чыгат бул чыгарылышта дагы. Эге туугандар, экрандан алыстабай туруңуздар. Өзү дагы көрүнүп калды. Данияр Палбан бул чыгарылышта атын көрсөтүп берет. Сиздерге маалыматын алып жеткирип өтөбүз. Атты бир аз багылып турган деди. Ошондой болсо дагы секин көрсөтүп берем деди Палбан өзү. Сиздерге маалыматын алып эми жеткирип өтөбүз туугандар. Экрандан алыстабай лайк басып коюуну унутпаңыздар. Ушул ат чыгат экен бул чыгарылышта. Жашы кандай, пародасы кандай, ээси маалыматты сиздерге берет туугандар. Сиздерден лайк болсун. Адресин тактап өтөбүз. Айдеркен шаарына жакын. Бирлик айыл өкмөтүнүн Сур айылында турабыз. Тактап айтканда бүгүн. Данияр, ассаламу алейкум. Данияр Палбан, денсаулыктар жакшыбы? Саламат, иштер жакшыбы? Чакырган экенсиңер, мына келдик. Ушул ат чыгат экен да бүгүн жаныбар. Бул канча жаштагы ат болду ошондо? 2 асы. 2 асы. 6 жаш. Так, ошондо 6 жаштагы атты боюну метрге салып өлчөйлү, метр машинада бар азыр. Метрди алып туруп өлчөбүз. Нелерин көрсөтөбүз эми, атты чабабызбы, чаппайбызбы? Чаппайбыз. Чаппайбыз. Бастырып эле коебуз. Бастырып эле. Жайында турган. Жайында турган атпы? Ооба. Жем жеп калдыбы? Ооба. Денсаулыгу кандай аттын мына туяктарынан баштайлы? Жеген ичкен жакшы. Жеген ичкенине жооппу? Жооп. Ушундай токтотуп туруп эле мында тегеретип эле. Атты мындай ысыкта кыйнабайын, бузуп албайын дейт экенсиң да? Ооба. Жем жеп турган атты. Так. Боюну өлчөйлү. Анан кийин наракка бурч сооруларында мындай жакшылап чатка аяктарында байкаңыздар, бою бийик экен, сыны келишкен. Кайтара бер. Ушундай ат издеп жүргөндөргө Данияр менен экранда көрүп турган номерлер менен байланышасыздар туугандар. Данияр, токтосоң, бул кайман аты барбы жокпу аттын? Бар. Кандай? Ак бөрү? Ак бөрү деп коюп койгонсуңар, же ошондой келгенби? Ошондой келген. Бояк келген болсо кайсы жерден келген? Түбү кайсы жердин аты? Жалабаттан. Жалабаттан алып келинген. Ат улакка салынган эмеспи? 1-2 жолу арап атканбыз, ошон менен турган. Ошо менен турабы? Кирип чыгыштары кандай эми? Жакшы. Атка уруп кирип чыгышы жакшыбы? Үйүрү кандай болду аттын? Жакшы, үйүрү да бар. Үйүрү да барбы? Бирок аттын бою бийик, сыны жакшы экен, а? Имиш керек мына. Муну ошондо багуусын толук жеткирип туруп, Каттуу иниш керек. каттуу минип дагы тарбияны бериш керек экен да кошумча. Палбаны келсе, Кудай кааласа палбан ат. Мындай көрүнөт, мындай карагандачы. Пародасы тууралуу так маалымат жокпу? Ондо кыскача эле эме кылат экенбиз да. Азыр метрлеп көргөйлүбү, анан кийин баасына токтолобуз, а? Мына атай евро метрде дагы көрсөтүп өтөмүн. Жакшылап байкаңыздар туугандар. 69 экен, а? Ооба. Мына аттын бою бийик 69 экен, мындай 70ке 1 сантиметр жетпейт экен да, ошондо мындай 70, бирок 69га уровенге келет экен. Уровенди көрүп турасыздар. Мына эми көрдүңүздөр туугандар, атты азыр боюнда сиздерге өлчөп өттүк. Данияр, болду эми өзүң айткандай атты эме кылба. Мындай жерде табросу да турабы? Жазуу кандай? Ва дейби, ра дейби бу? За, 3А. 3А. 3А деген табросу, мына сооруларыны, сынını көрдүңүздөр. Данияр, эми Палбан, мунун баасы канча айтчы? Баасын кандай дейсиң аттын? $4300. $4300. Кем болот? Жакшы. Жакшы, реально ала тургандарга ошондо атты
Улакка салса, Кудай кааласа жарайт, үйрөтүлүп бири өткөрүлгөн. Ооба. Жеп ичи кандай мындай колго жооштугу, такага. Үйрөтүш керек анын минилбей турган ат. Такага туруштарычы? Жок, Такага жоош. турат. 4300. Кайсы номерлер менен байланышат эми? 778 0778 88 88 96 96 88. 88 номер менен байланышып бересиздер. Биз ушуну менен чыгарылышты жыйынтыктайбыз. Ошондо Данияр, атты өзүң айткандай эле чаппайбыз да. Чаппайбыз. Не ат айныбасын Жайында турган ысыкта ат, болуп атат да. Жайында турган ат экен мынеке. Ар бириңиздерге ушундай аттар насип кылган болсун. Ат издегендер экранда көрүп турган номерлер менен байланышып бересиздер. Саламатта калыңыздар.